بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم Адам баласынын Аллах Тааланын алдында баалануусу бул сыфат менен болот. Инсан канчалык Аллахка жаккан сыфаттар менен сыфатталса, ошончолук Аллахтын алдында даражасы бийик болот. Allah subhanahu wa ta'ala Hujurat surasında aytat: "İnne akramakum indallahi atqakum." Sizlerden Allah Taala'nın aldında en urmattığınlar, köbürök Allah'tan korkkonunlar deydi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala'dan korku, takva sıfatı bul Allah Taala'ga öte jagat. Ulamalarımız aytat, takvaçılıkka Allah subhanahu wa ta'ala 43'tön aşıgırak vada koygon. Rızkının жеңил болуусу, жашоодо береке болуусу, кыйынчылыктардан чыгуу, душмандардан жеңүү, илимде береке болуусу, Аллах субхана тааланын алдында Аллахка жаккан сыфаттар бар. Ошол сыфаттарга инсан качан жетет? Качан Аллах тааланын өкүмдөрүн аткара турган болсо. Тактап айтканда, Аллах Тааланын канча өкүмдөрү болсо, ошол өкүмдөрдүн бардыгы инсандын жашоосуна сыфат алып келиштик үчүн. Мисалы, орозону айттык, лааллакум таттакун, таквачылык сыфат келиштик үчүн. Зекетти Аллах субхана таала эмне үчүн фарз кылды? Зекетти аткаруу менен инсан сараңдыктан кутулат. Ва май юqa шухха нафсихи фа улаика хумул муфлихун. Кайсы адамдар өзүнүн nafsisinin sarangdığından kutulsa, mına oşol adamlar en iyilikli adamlar, baktulu adamlar dedi. Zeket berümünün adamga bereşendүүлүк sıfat kelet, sarangdık, jaman sıfat ketet, natijada oşol sıfat arkulu insan Allah'a jakındaydı. Namaz arkulu ne? Namazda Allah subhanahu taala farz kıldı. Namazdan dagılı maksat adamın jaşoosuna sıfat kelsin. İnnas salata tenha anil fahşai vel munkar. Чындыгында намаз тыят, тосот, уятсыздыктан жана тыюу салган нерселерден. Уятсыздыктан тосулуу, адамга уяттуулук сыфат келүүсү дагы бул Аллах Таалага жагат. Ошол уяттуулук сыфат келүүсү үчүн Аллах бизге намазды фарз кылды. Инналлаха ма'ас сабирин. Чындыгында Аллах Таала сабырдуулар менен биргеликте. Эми ошол сабырдуулук сыфатты алып келиштик үчүн Аллах субханаху ва таала ажылыкты фарз кылды. Ажылыкка барганда күн ысык жер, биздикиндей климат, таза аба, же болбосо салкын эмес күн ысык жер. Адамдын табияты адатта көнгөн эмес. Адамдар көп, бирөө түртүп кетет, байкабастан. Нафсиге жакпаган, каалаган кийимиңди кийип жүрө албайсың. Каалаган нерсени кыла албайсың. Бирөө жиниңе тийсе ошого жооп кайтара албайсың. Сабырдуулук сыфат келиштик үчүн адамгачы. Таквачылык деген эмне деген? Таквачылыкты Аллах субхана таала менен бизге милдет кылды. Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқати. О иман келтиргендер, силер Аллахтан корккула. Аллахтан коркуунун акысы канчалык болсо ошончолук коркулат деди. Эми таквачылык деген эмне деген? Takvaçılık iki nersenin birikmesi. Al-khawfu var-raja. Korkunuş jana ümit. Uşul iki sıfat adamda bar bolsa, demek al adam takva eken. Adamdın korkunучу kayaktan bilinet? Men Kudaydan korkom, men Allah'tan korkom dep aytıp koyuu menен эле билинбейт. Balkim anın denesinen, kılgan amallarından bilinet. İctinabu Navahihi. Allah Taala kança nersedен тыйган болсо, ошол нерселерден тыйылуу бул Аллахтан коркуунун белгиси. Варража, үмүт деген эмне деген? Имтисалу авамириллах. Аллах Тааланын өкүмдөрүнү аткарыштык. Демек таквачылык Аллахтын кыл деген нерсесини, өкүм берген нерселерин аткарыштык, жана кайсы нерселерден тыйган болсо, ошол нерселерден тыйылыштык. Бул таквачылык болуп эсептелет. Takvaçılıktın ordu kayakta. Сырткы кийиминдеби,
айткан сөзүндөбү, кайсыл жакта? Негизги орду бул жүрөк. Пайгамбарыбыз айтты: "Ат-тaqwa ха-хуна" деп пайгамбарыбыз өзүнүн берекелүү жүрөгүнө ишара кылды. Таквачылык мынау жерде болот депчи. Таквачылык жүрөктө болот. Эми бир адам айтса, мен таквамын деп айтса, жүрөгүмдө таквачылык бар деп айтса, анда анын жашоосун карап көрөбүз. Жашоодо жакшы ахлак, бирөөнүн акысын берүү болсо, демек ал адамда таквачылык сыфаты бар экен. Эми таквачылык кайсыл учурда кылынат? Адамдар бар жерде кылынып, жалгыз болгон учурда каалаганын кылабы же кандай десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берекелүү хадисинде айтат: "Иттақиллаха хайсума кунта". Сен кайсыл жерде болсоң дагы Аллахтан корккун. Ачыктап айтканда, жалгыздыкта дагы, эл менен болгондо дагы, күндүз дагы, түндөсү дагы, бир бөлмөнүн ичинде болсун же сыртта болсун, кайсыл жерде болбосун, инсан Аллахтан коркуп жүрүш керек. Таквачылык боло турган болсо, Аллах субхана таала: "Ва яттақиллаха яж'ал лаху махража". Кайсы адам Аллахтан коркуп жашай турган болсо, жашоосун дин менен өткөрүп жашай турган болсо, Аллах субхана таала ал адамга кыйынчылыктардан жол ачып берип коет. Ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Ал ойлобогон жерден Аллах субхана таала ага рызкы жеткирип коет. Мединада Миқдад радиаллаху анху бир жерге барып туруп өзүнүн муктаждыгын бүтүрүп аткан. Муктаждыгын бүтүрүп аткан жерден ийинден чычкан чыкты. Ийинден чычкан чыгып, ошол жерден алтын тыйындарды, динарларды алып чыгып атат, биринин аркасынан бирини. Ушинтип, биринин аркасынан бирини чыгарып атып, 17-ни чыгарды. Жанагы таң калды. Алып туруп пайгамбарыбызга алып барды. Аллахтын элчиси, ушундай окуя болду эле. Пайгамбарыбыз айтты, мазмуну: бул сага Аллах тааланын берген рызкысы. Аллах субхана таала сахаба радиаллаху анху жашоосунда сыфат, таква болгон себебинен Аллах таала алардын жашоосуна береке берип койду, ойлобогон жерден рызкы берип койду. Адам ойлошу мүмкүн, бир Россияга барып иштесем, бир тижарат кылсам, базарга барсам, же дыйканчылык кылсам, эгин тегин эгип, ошондо мага рызкы келет, мага киреше болот деп ойлошу мүмкүн. Бирок эч ким ойлобойт. Ажатканада муктаждыгын бүтүрүп аткан учурда ага рызкысы келет деп эч ким күмөн кылбайт да. Аллах таала эмне деди? Ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Ал ойлогон жерден Аллах субхана таала рызкы берип коет дейт да. Валау анна ахлал кура аману ваттақау. Эгерде адамдар ыйман келтирип, жашоолоруна таквачылык сыфатты алып келише турган болсо, ла фатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард. Асман жердин бардык берекелерин ачып коем дейт. Сахаба радиаллаху анху жашоосунда таквачылык бар эле, Аллах алардын жашоосуна береке берген эле. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhu hicranın 5-жылы musulman болгон, пайгамбардын жанында жүрүп дайыма эң көп хадис риваят кылган Abu Hurayra radıyallahu anhu. Айтат, сүйүктүү пайгамбарыбыз мага кичинекей бир баштык берди. Ал баштыктын ичинде хурма бар болчу, финик. Ошол хурмалардан айтты пайгамбарыбыз: Abu Hurayra, ушул хурмалардан сен өзүң да жей бергин, жалпы элге дагы бере бергин деди да. Ушинтип мен ал хурмалардан өзүм да жеп аттым, жалпы элге да берип аттым. Ушинтип сүйүктүү пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтыш болду. Анан Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu пайгамбарыбызга орун басар болду, момундардын башчысы болуп, амирул мумин болуп. Ал кезде дагы 2 жыл 3 айдын тегерегинде, ал кезде дагы мен ошол баягы баштыкчадан финиктерди өзүм да жедим, башкаларга да берип аттым, кедей кембагалдарга, муктаждарга, курсак ачкандарга. Анан Hazreti Abu Bakr кайтыш болгондон кийин Умар радıyallahu anh келди, 12 жылдан ашуу. Ал мөөнөттө дагы мен баягы баштыкчадан өзүм да жеп аттым, башкаларга да берип аттым дейт. Hazreti Umar radıyallahu anh кайтыш болду, кийин Усман радıyallahu anh заманасындан жанагы баштыктын ичиндеги хурмалар түгөндү дейт да. Бир кичинекей баштыкчадан мен өзүм дагы бүткүл шаардагы элдерге дагы бердим. Канча жыл? 25 жыл бою дейт. Таквачылык болгон себебинен Аллах субхана таала жашоолоруна береке берип койгон эле да. Hazreti Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi айтат: мен өзүмдөн жашы улуу кары аксакалдардан уккан элем. Умар бин Абдулазиз рахматуллахи алейхинин заманасында
буудай данынын көлөмү мына финиктин данегинчелиги ушунчалык болчу дейт да, чоңдугучу. Эмне үчүн? Адамдардын жашоосунда иман, амал, таквачылык, Аллахтан коркуу сезим менен жашагандыктан, Аллахтан коркуп, бири-бирине ошондой деңгээлде мамиле кылгандыктан, Аллахтан коркуп, соода сатык кылгандыктан Аллах таалам жашоолоруна береке берип койду. Өсүмдүктөрүндө береке бар эле, түшүмдөрүндө береке бар эле. Буудайдын керек болсо көлөмү ошол хурманын данегинчелиги эле дейт. Демек, ушул таква сыфаты менен биз жашообузга алып келиш керекпиз. Аллах субхана тааладан болгон коркуу, Аллах субхана тааладын рахматына болгон үмүт, Аллахтын баардык өкүмдөрүн аткаруу жана тыйган нерселерден тыйылуу. Аллах субхана таала баардыгыбызга таквачылык сыфатын жашообузга алып келип, жана бүткүл дүйнөгө баардык адамдардын дагы таква болуп жашасына биздин баардыгыбызды себеп кылган болсун. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.